Алайбызбы жокпу, быйылкы жылдын дагы бир маанилүү окуяларынын бири алдыдагы парламенттик шайлоолор. Бул жылы деле негизги көңүл шайлоонун таза акыйкат өтүшүн камсыздоого бурулууда, бирок мурунку шайлоолорго салыштырганда эң чоң өзгөчөлүк өткөн жылдан бери башталган аракеттердин аркасында өлкө калкын биометрикалык каттоодон өткөрүп, добуш берүүнүн жаңыча ыкмада болушун камсыздоо аракеттери болууда. Себеби дал ушул биометрикалык маалыматтарды топтоо шайлоонун мыйзамдуу шартта таза өтүшүн камсыздай турган шарт катары каралууда. Ар кандай маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө өлкө калкынын дээрлик басымдуу бөлүгү мындай маалыматтарды тапшырып бүткөн, жаңы ыкмада добуш берүүнүн жол жобосу дагы текшерилүүдө. Мына ушул жаңычылдыктар шайлоонун өтүшүнө кандай таасир алат деген суроо турат. Маселени кесиптешим Каныкей Жунусова, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев менен болгон маегинде козгогон. Анда сөз Каныкей Жунусовада. Рахмат Алмаз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиянын мейманы биринчи вице-премьер-министр Республикалык парламенттик шайлоону өткөрүү штабынын төрагасы Тайырбек Сарпашев. Биз бүгүн биометрикалык маалыматты топтоо жана парламенттик шайлоону өткөрүү маселеси тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы, Тайырбек Дүйшөкеевич, айтсаңыз, бүгүнкү күндө кыргызстандыктардын канча пайызы өздөрүнүн биометрикалык маалыматтарын тапшырды? Бүгүнкү күндө биз 2 миллион 700 миң адамдын биометрикалык маалыматы жакындап калды. 2 миллион 700 миңге негизинен туруктуу жашап аткан Кыргызстандын ичинде жашап аткан жарандардын 90%дан ашыгы биометрикалык маалыматты тапшырдык. Албетте айыл жерлерде бул цифра көбүрөөк, 93-94%га чейин. Ал эми шаар, чоң Бишкек шаарында 80%дан али төмөн. Бирок ошентсе дагы негизги бүгүнкү күндө финалдык этапка чыгып калдык. Керектүү жарандардын 16 жашка чыккан адамдардын жарандардын баардыгы тапшырып атат. Мына айтып кетчү нерсе, бүгүн дагы бизге бүгүнкү күндө бир 4 миңден 5 миңге чейин жарандар күнүнө биометрикалык базасын тапшырып атышат. Ошо чет мамлекетте жашап жаткан биздин мекендештердин биометрикалык маалыматын топтоо кандай жүрүп атат? Биз бир бөлүгүн ушу жана кышында үйүнө келген маалда декабрь айларында аэропортторго, Ошко, Бишкекке коюп, ушул жерден дагы алып аттык. Андан сырткары Россиянын өзүндө дагы башка бардык биздин консулдук жайгашкан, посольство жайгашкан өлкөлөрдө да бардыгында биометрикалык маалымат топтоо жүрдү. Россия Федерациясында бүгүнкү күндө 11 миңден ашык жаран биометрикалык маалыматты тапшырды. Эми алар тизмеге консулдук учетто турган жарандар тизме менен киргенге мүмкүнчүлүк алат. Ал эми башка шайлоолорду карап көрө турган болсок, негизи буга чейинки шайлоолордо деле чет элде жашап аткан жарандардын бир 3 миңден 5 миңге чейин гана адам добуш берип келген. Ошо статистиканы карай турган болсок, 11 миң жаран тапшырды. Демек бизге мындай бир жетиштүү деңгээлде шайлоого келем дегендердин бардыгынан алдык деп ойлойм. Ушул добуш берип аткан учурда шайлоочунун кайсы партияга добуш берип атканынын купуялыгы сакталабы? Анткени коомчулукта ошол кайсы партияга добуш берип атканы мындай көрүнүп турат экен деген пикир жаралып атат да. Бул эми эч кандай чындыкка дал келбейт. Мына азыр бир аздан кийин ушу биздин шайлоо участкасында кандай добуш бере тургандыгы тууралуу аппарат тесттерге көрсөтөбүз. Эгерде биз мурда шайлоолордо деле, азыркы шайлоолор боло турган шайлоолордо деле бюллетенге белги койгондо ал кимдин бюллетени экени белгисиз болот. Ал эми биз жана көрсөтүп аткан компьютерлер сиз кирип атканда сиз экениңизди далилдей турган гана аппарат бул. Сиз анткени биринчиден бул аппарат экинчи жолу киргизбейт шайлоо участкасына. Бир жолу гана добуш бересиз. Экинчи бюллетен алам деп келсеңиз, сизди ушул компьютерге кайра өткөзбөйт оператор. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жана автоматтык эсептөөчү ящикти жөнүндө сөз болуп атат. Ал жерде кайсы партияга добуш бергени эч кандай жазылбайт. Анткени бюллетендер бири-бирине окшош болот. Сиз белги койгондо фамилияңыз бюллетенге да жазылбайт. Ошондуктан ким каяка добуш бергени билинбейт. Эртеден кечке чейин да кайсы партия канча добуш алганы дагы билинбейт. Аны аппарат айтпайт. Ал эми кечинде гана шайлоо участкасында бүткөндөн кийин саат 8ден 5 мүнөт өткөндө ошол автоматтык түрдө эсептеп, бюллетенди эсептегенден кийин машина кайсы партия канча добуш алгандыгын чыгарып берет. Бирок дагы бир жолу айта кетишибиз керек. Биринчиден шайлоо бүткөндөн кийин жана автоматтык урна протоколду чыгарат. Андан сырткары мыйзамга ылайык ящиктер кайра ачылат да колго да эсептелет. Бул мыйзамдын талабы. Автоматтык эсептөө бүткөндөн кийин колго эсептөө деген дагы бул мыйзамда жазылган. Сөзсүз түрдө саналыш керек. Анан кийин саналгандан кийин эгерде колго саналган менен аппарат санагандан айырмасы чыгып калса, 1, 2 же 3кө чейин чыгып калышы мүмкүн деме.
анда ошол колго эсептелген оригинал болуп эсептелет. Бирок анда эмне үчүн колго эсептеп атасыңар, аны автоматты тимеле койбойсуңар деген суроо туулушу мүмкүн. Ага да жооп бере кетейин. Анткени бул автоматтык эсептөөчү урунанын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул эсептеп гана тим болбостон буга бирден гана бюллетень сала аласың. Буга чейин шайлоодо эки чоң абдан бир мүчүлүштүк болуп келген да. Биринчиси кайра добуш берип, жана карусель деп койгон. Ошону менен бир адамды 3-4 участкага киргизип, же болбосо 5-6 жолу керип, бирөөнүн ордуна башка бирөө добуш берген учурлар көп болгон. Биздин системада идентификацияда бул мүмкүн эмес болот. Демек, инновациялык технологияны колдонуу менен бул жолу ачык, айкын, адилет шайлоо өткөрөбүз деп ишенсек болот. Ишенсек болот. Экинчиден, бул система дагы да болсо ачык айкындыкты. Эми биз жакын арада 25 августтан кийин экинчи тесттик режимди баштайбыз. Биринчи тесттик режимди биз аяктадык 10 августта. Тесттик режим жыйынтыгы боюнча айта турган болсок, ал биздин 2200ден ашык шайлоо участкасында бардык өлкөнүн бардык булум курчтарында өтүп бүттү. Ар бир шайлоо участкасына 50ден 150ге чейин адам өздөрү катышып келишти. Өздөрү көрдү аппараттын кандай болгондугун, ачык айкындыгын күбө болушту. Экиден жолу өтүп көргөнгө аракет кылышты, экинчи жолу өтпөй калган учурларын өздөрү да көрүштү. Андан сырткары 170 000 адамдын 93% өзүн тизмеден таап идентификация кыла алды. Мындайча айтканда 93% көп деп айтсак болот, абдан ийгиликтүү өттү. Демек биз шайлоого толук даярбыз деп айтсак болот. Ал эми 7% боюнча биз каерде эмне үчүн кирбей калгандыгын себебин да изилдеп көрдүк. Анын себептери табылды. Айрым учурларда адамдар өзүнүн участогунан башка участокко келип алган учурлары болду. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, адам биометрикалык маалымат тапшырган күндө дагы ал биздин базага жете элек, жана транзиттик зонада жүргөн мезгил экен. Алар бүгүнкү күндө баардыгы киргизилип, обработкадан өттү. Эми экинчи масштабтык тестирлөөнү, сыноону биз 25 августта баштайбыз. Анын жүрүшү мындай болот. Биз ар бир шайлоо участкасына, ошол шайлоо участкасындагы шайлоочулардын баардык тизмесин биометрикалык данные менен апарып коебуз. Ошо 10 күндөн 15 күнгө чейин ошо шайлоо участкасында болот аппараттар. Ар бир шайлоочу келип, өзүнүн биометрикалык базасы бармагы менен басканда ал адамдын сүрөтү да чыгыш керек. Ал тизмеде болсо, тизмеде жок болсо, ошол жерде эле шайлоочу комиссиясынын төрагасы жана катчысы ошол жерде болот. Эгерде ал адам тизмеде жок болсо, анын паспорту каралат. Эгерде паспорту боюнча башка участкада прописка болгон болсо, анда эгер адам ошол участкага добуш берем дей турган болсо, анда ушул эле жерден шайлоо участкасынан форма 2 бекитилген формада арызын берет. Ал арызга ылайык ошол шайлоо участкасына 15 күн калганга чейин арыз жазылса, ошол шайлоо участкасына которуп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Демек биз экинчи сыноо учурунда Кыргызстандын бардык 2200 участкасында тең сыноону жүргүзөбүз. Бардык жарандарды биз ошол колдонуп тактаганга чакырабыз жана ошол жерде текшерип алса болот. Бул деген биз тизмени дагы, биздин системаны дагы жана ошондой эле жарандардын ачык айкын экендигин, бул жерде эч кандай бир мыйзам бузуу болбостугун бардык эл өзү көзү менен көрө алат. Коомчулукта дагы бир күмөн ой бар да, ошо биометрикалык маалымат шайлоого карата гана топтолду деген. Бул маалымат дагы кандай максатты көздөп топтолду? Ушул жөнүндө да түшүндүрүп кетсеңиз. Биометрикалык маалымат бул прогресстин талабы. Бүгүнкү күндө биометрикалык маалымат мында бизде адамдын сүрөтүнүн пайда болгону, паспорттун пайда болгонуна 150 гана жыл болду. Ага чейин адамдар сүрөттө болгон эмес, деги эле адам өзүн өзү далилдеш үчүн коомдо ошол дайыма идентификация пайдаланып келинет. Мына бүгүнкү күндө паспортко чейин кандай документ болгон? Мөөр гана болгон, манжанын тагы менен, печать басканда, мөөр басканда манжанын тагы менен деп пайдаланып келишкен илгери ата-бабалар деле. Бирок кийин сүрөт пайда болгондон кийин паспорт пайда болду. Ошол эми бүгүнкү күндө жаңы үлгүсү пайда болду, биометрикалык маалымат. Бул биздин өлкөнүн көп тармактарына керек болот. Биринчиден коопсуздук үчүн. Мына жакында өзүңүздөр баарыбыз күбө болдук, Борбор шаарынын борборунда, Бишкек шаарынын борборунда террордук топ жок кылынды. Бир бөлүгү колго түштү. Эгерде биометрикалык маалымат толук кандуу иштесе, биз аларды Бишкек шаарынын борборунан эмес, чек арадан кармамакпыз, киргизбей туруп. Анткени эл аралык уюмдардагы ар бир адамдын, ар бир террористтин данныйлары, манжалары бар. Интерполдо бар. Биз алардан алып чек араларга койгондо биз аларды киргизмек эмес, бул коопсуздук үчүн. Экинчиден, кылмыштуулук менен күрөш үчүн абдан керек. Анткени бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринде 30 000 адамдын гана манжанын тагы бар. Эгерде кылмыш кылган жерде бир табылса, манжа 30 000 адамдын ичинен гана издейт, жана мурда колго түшүп, же болбосо кылмыш кылган адамдардын арасынан гана издейт. Эгерде адам биринчи жолу кылмыш кылып аткан болсо, аны табыш кыйын болот. Ал эми бүгүнкү күндө базаны колдонуу менен, биз чогулган база менен
кылмыш кылган жерде адамдын манжаны тагы калган болсо, анда ал адамды биз 2.700.000 адамдын базасын издеп, кимдики экенин таап чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Бул мыйзамды сыйлаган, мыйзамды аткарган адамдар үчүн коркунучтуу эмес. Бул мыйзамды бузуп жүргөн адамдар үчүн коркунучтуу, ошондуктан айрымдары тапшырбаганга аракет кылып атышат. Ал эми андан башка дагы мүмкүнчүлүк бул бизде социалдык жактан чегерелерди жакшыртууга мүмкүнчүлүк пайда берет. Андан сырткары көп справкалар жыйнабай эле мамлекеттик кызмат алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мисалы үчүн, эгерде сиз бүгүнкү күндө паспорт алам дей турган болсоңуз, биз 6-7 документ топтойсуз. Эми сиз биометрикалык маалымат тапшырып койгон болсоңуз, анда сиз сүрөтүңүздү гана жана өзүңүз менен толтурган бланкты гана толтуруп бересиз. Калган баардык базада бар, сизге паспортту кыска мөөнөттө башка документтин кереги жок. 2 гана документ менен ошо паспортту бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан биометрикалык маалыматты топтоо жалаң эле шайлоо менен байланышкан эмес. Болгону гана биз топтолгондон кийин анын бир бөлүгүн гана шайлоо үчүн адамдарды таза өтсүн деп, бир гана жолу өтсүн деп, шайлоонун жыйынтыгына саясий күчтөр да ишенсин, эл да ишенсин деп ушул маалыматты ошо президенттин демилгеси менен колдонуп атабыз биз. Ал эми биометрикалык маалыматтын келечеги абдан чоң жана адамдардын турмушун да жөнөкөйлөштүрөт, жана мамлекетти башкарууга, ачык айкын башкарууга, коррупция менен күрөшүүгө абдан чоң таасирин берет. Тайырбек Дүйшүкевич, биздин студияда шайлоочунун ким экендигин аныктай турган жабдык турат. Анда биз азыр өзүбүздү базадан издеп, анан шайлоочуларга добуш берүү процессин көрсөтүп берсек. Жакшы болот. Келиңиз. Тайырбек Дүйшүкевич, азыр сиздин маалыматты ушул базадан издеп көрсөк, анан добуш берүү процессин телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп берип койсоңуз. Ооба, жакшы болот. Мына бүгүнкү күндө мен биометрикалык базамды былтыр 30-августта тапшыргам. Эми мен бүгүн ошо шайлоо участкасына келип, добуш берүү үчүн өзүмдү кантип идентификация өтүү боюнча процедураны көрсөтөлү деп келдик. Бүгүнкү күндө мына бүгүн оператор шайлоо участкасына шайлоочу келгенде аны оператор тосуп алат. Операторга келип, мен өзүмдүн шайлоо келгенди айткандан кийин оператордун дастат. Саламатсызбы? Ар бир шайлоо участкасы республика боюнча ушундай техникалык жабдык менен камсыздалат. Ал жабдыктардын ичинде бул ноутбук, мунун ичинде электрондук шайлоо тизмеси болот. Жана биометрикалык маалыматтар ар бир шайлоочунун. Андан тышкары термопринтер. Бул принтер аркылуу жанагы отчеттор жана идентификациядан өткөн шайлоочулардын атайын чек чыгат. Андан тышкары бул ар бир ошол манжанын тагын алуучу сканер. Жакшы болот, анда баштасак. Баштаңыз. Эми системага биз азыркы убакытта системадабыз. Анан кайра деген идентификациясы процессине келсек, эми урматтуу Тайырбек Дүйшүкевич, өз манжаңызды бул сканерге койсоңуз. Сиз идентификация процессинен өттүңүз. Тайырбек Дүйшүкевич, ошол добуш берүүчү адам, шайлоочу экинчи жолу дагы бир участкага добуш берүү аракетин кылганда кандай болот? Андагы биз азыр көрсөтөбүз. Мен экинчи жолу, мисалы эртең менен бир добуш берип кеттим. Кайра кечке маал кайра ушул участкага кирип, дагы бир жолу добуш берем деп аракет кылганда, мен кайра кирем дагы бир жолу кирдим. Дагы бир жолу киргениңизде өзгө манжаңызды деген бул сканерге койгондо система сизди бул идентификациядан уже өттү деп маалымат берет. Мына кызыл жарык чыгат. Анын үстүнө шайлоо участкасында мындай болот да. Мунугу бүгүнкү күндө сиздер көрүп аткан монитордон көрүнүп атпайбы бул жерден? Мен өттү деп, бул мени кайра киргизбейт экинчи жолу. Ал эми шайлоо күнү чоң монитор дагы илинип турат. Ушу менин сүрөтүм чоң мониторго да чыгат. Аны байкоочулар дагы шайлоо комиссиянын мүчөлөрү да көрүп тура тургандай аралыкта турат. Ошондуктан кызыл лента күйгөндөн кийин, демек мени экинчи жолу киргизбейт дагы. Жана айткан айлампаны жасаганга, экинчи жолу добуш бергенге болбойт. Мына ушул бүгүнкү күндө биз сизге биринчи жолу кантип өтөт, экинчи жолу өткөнгө кандай тоскоолдук болот көрсөтүп бердик. Урматтуу меймандар, биздин студияга келип, ушу добуш берүү процессин көрсөтүп бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ошо шайлоо күнү кандай добуш берүү керектиги тууралуу маалыматты алдыңыздар.